Ошингтон командасы тамашоодо президенттик кубокты жеңип алышты. Эми Ошмо Россиянын 12 университети менен кызматташат. Кыргыз радиосу уюштурган республикалык сынакта университеттин даңк командасы финалдык баскычка өттү. Мектеп мугалимдеринин катышуусунда англис тилин окутуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Узап бара жаткан аптанын негизги жана маанилүү окуяларын кесиптештери менен биргеликте тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Үмүт теле студиясынын жаңылыктар берүүсү, студияда Мерим Алмазбек кызы. Эми Ошмо Россиянын 12 университети менен кызматташат. Келишимге Бишкек шаарында өтүп жаткан илим жана билим берүүнүн өнүгүүсү, келечекке инвестиция аталышындагы Кыргызстан жана Россиянын ректорлорунун биринчи форумунда жетишилген. Мында окуу жай башчысы Каныбек Исаков Казан мамлекеттик университети, Байкал мамлекеттик университети, Воронеж федералдык университети, Сибирь федералдык университети, Мари мамлекеттик университети, Москва физика-техника университети, Владимир мамлекеттик университети, Нижегород мамлекеттик университети, Алтай мамлекеттик университети, Урал федералдык университети жана Кемеровск мамлекеттик университеттери менен эки тараптуу өз ара кызматташуу тууралуу келишимдерге кол коюлду. Буга чейин Ошмо Россиянын 33 жогорку окуу жайы менен кызматташып, окутуучулар, студенттер, магистранттар академиялык мобилдүүлүк программаларынан өтүп келишкен. Ал эми форумдун алкагында булардын саны дагы 12 жогорку окуу жайы менен толукталып, кызматташуунун алкагы кеңейди. Учурда окуу жайдын 18 студенти, алардын ичинен 4 магистрант Россиянын жогорку окуу жайларында академиялык мобилдүүлүктөн өтүп жатышат. Белгилей кетсек, форумга өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков, эки өлкөнүн билим берүү жана илим министрлери, Кыргызстандын 31 жогорку окуу жайынын ректорлору, Россиянын 40 жогорку окуу жайынын өкүлдөрү катышкан. Окуу жайдын студенттик Ошингтон командасы тамашоодо ийгилик жаратты. Бишкек шаарында өткөрүлгөн бул оюнда жалпы 15 команда атсалышкан. Жыйынтыгында көрүүчүлөрдүн жана калыстардын купулуна толгон тамашалары менен Ошингтон командасы Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна ээ болду. Тамашоочу жигиттердин жогорудагы ийгилиги тууралуу кабарчыбыз Дурусбек Акылбек уулунун видео баянында. Ошингтон командасынын оюнчусу Медер Камчыбек уулу финансы-юридикалык коллежинин 3-курсунун студенти. Мында ал товар таануу жана инспекторизм боюнча билим алууда. Тамашоодо ойногонуна байланыштуу сабактарына тайпалаштары, мугалимдери да жардам берип, колдоо көрсөтүп келишет. Ал тайпасы дагы күчтүү окуган тайпа болгондуктан, окуганда да ал окуусунда да жетишет жана коомдук иштерге да жетишип келет. Медер алгач мектеп курагында эле коомдук маданий иштерге активдүү катышып келген. Анын негизинде Тамашоо лигасынын Оштогу филиалына жолдомо алып 4 жыл ойногон. Кийин Бишкекте жогорку лигага түзүлгөн курама командага кошулган. Кээде ошол жетишпей калсам, өздөрү көтөрмөлөп, сен Ошмонун студентисиң, Ошмонун атын ошол Кыргызстан деги эле мамлекеттик деңгээлде көтөрүп атасыңар, Ошмонун атынан барып атасыңар деп мындай эжекелер аябай түшүнүктүү кабыл алганына мен рахмат айтам. Ошол түшүнүктүү кабыл алып, ошол кыйла эми жетишпейсиң. Чындыгын айтсам, толук кандуу деле жетише албайм. Бирок аракет кылам, бирок эжекелерим колдоп ушул жакка келип атабыз. Аталган команда жакында эле Бишкек шаарында өткөн тамашоонун Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу үчүн уюштурулган оюнда жеңишке ээ болгон. Алсак оюнга жогорку лиганын 15 курама командасы катышкан. Ал эми Ошингтон командасынын балдары мыкты даярдык көрүшкөнүнөн ушундай жыйынтыкка жетишишкен. Оюн жакшы болду, чындыгында күчтүү болду. Спорт ордосу, матчтап, атмосфера, аура башкача болду да. Канча да президенттин кубогу болду да, ошого жакты оюн бизге. Биз башкача даярдандык, башкача көз караштар менен даярдандык дегендей. Мына ошентип бардык, жеңдик, Кудайым ийгиликти берди. Команда мүчөлөрү буга чейин да түрдүү дипломдорго ээ болуп, эң мыкты тамаша, эң мыкты оюнчу, эң мыкты команда номинацияларына татыган. Аны менен катар эле тамашоонун 10-сезонунун чемпиондору аталган. Мындан улам университет тарабынан командага материалдык, моралдык колдоолор көрсөтүлүп келет. Ошингтон курама командасына Бишкекке барып келген автожол чыгымын, жатаканасын, тамак-ашын, 3 күндүк чыгымын жалпы университет көтөрүп берет. Бул жолкусун да көтөрүп берди. Биз барып келдик Бишкекке. Бишкекке барып келгенден кийин университетибиздин ошол жалпы куттуу залында декандардын, ошол университеттин профессордук окутуучулук курамынын коллеганын алдында биздин ошол
университеттин жетекчилиги 10 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлады. Эске салсак, Вашингтон командасы 2015 жылдын январь айында негизделген. Алгач 9 оюнчу болсо, азыр 5 адам ойнойт. Эми алдыда оюнчулар көңүлдүү жигиттер лигасына кызуу даярдык көрүшүүдө. Ошондой эле тасма жаратуунун үстүндө иштеп жатышат. Дурусбек Акылбек уулу, Мерим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Ошму жаңылыктары. Инновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмердигин уюштуруу заман талабы. Анткени бул программаны ишке ашыруу аркылуу көптөгөн кагаздарды жокко чыгарып, жумушту жеңилдетүү менен коррупцияга каршы күрөшүүгө шарт түзүлөт. Буга байланыштуу инновациялык санариптик технологиялар багытында окуу жайдын Кыргыз Европа факультетинин жыйындар залында окуу семинары болуп өттү. Бул семинарга республикадагы 27 медициналык колледждин директорлору жана АВН программасы боюнча атайын адистер келишкен. Жыйындын негизинен заманбап санариптик билим берүүгө уюштурулган талаптар жана АВН программасы боюнча кеңири маалыматтар берилди. Алсак, АВН системасы Ошмуда 2008 жылдан бери иштеп келет. Аталган жыйын Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан уюштурулуп, кийинкиси Жалал-Абад медициналык колледжинде өтөрү маалым болду. Мектеп мугалимдеринин катышуусунда англис тилин окутуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Тагыраагы дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети аймактардагы мектеп мугалимдери үчүн окутуунун жаңы ыкмалары боюнча конференция өткөрдү. Иш-чара мектептер менен болгон байланышты күчөтүү максатында номер 18 мектеп гимназиясында өткөрүлгөн. Кененирээк сюжеттин жүрүшүнөн. Заман талабына жараша жаштарга чет тилдерин жаңы ыкмалар менен үйрөтүү зарылдыгы пайда болууда. Ага ылайык мектептердеги сабак өтүү методдорун талкуулоо жана жаңы ыкмалар менен тааныштыруу максатында дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети тарабынан атайын иш-чара уюштурулду. Мында алгач студенттердин англис тилин окутуунун көйгөйлөрүн жана үйрөтүүнүн жолдорун чагылдырган көргөзмөсү катышуучуларга тартууланды. Англис тилди эффективдүү үйрөнүүнүн жолдору, алардын буга чейинки ошол биз жана мен айтып өткөн тажрыйбаларыбыздан кандай жактарын биз буларга берсек болот, жана алардын көйгөйлөрүн да угуп, өзүбүздүн болгон көйгөйлөрүбүз менен бөлүшүп, ушул биздин бүгүнкү иш-чарада ошолорду талкуулаганга бир мүмкүнчүлүк боло алат деген максатта чакырып атабыз. Аталган факультеттин англис тилин окутуунун методикасы кафедрасы жыл сайын бүтүрүүчүлөрүнүн алган билимин практикада колдоно билүүсүнө текшерүү жүргүзүшөт. Тагыраагы мугалимдерди окутуудагы жаңылануулар менен кабардар кылып, мектептер менен тыгыз байланыштарды түзүүдө. Буга байланыштуу бул жылы иш-чара Алишер Навай атындагы номер 18 мектеп гимназиясында өткөрүлдү. Мисалы бизге көпчүлүгү Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер факультетинен студенттер аябай көп келет. Булардын ошол усулчулары дагы мисалы үчүн Наталья Михайловна баш болгон, Пантикова Наталья Михайловна баш болгон студенттер бизге келишет дагы өздөрүнүн аябай активдүүлүгүн көрсөтүшөт. Алар мисалы үчүн кээ бир учурларда мектептерде жана интернет түйүндөрү менен онлайн түрүндө сабак өткөнгө жетише алышат. Конференцияда англис тилин окутуунун көйгөйлөрү талкууланды. Жыйынга аймактардагы 54 мектептен 100дөн ашуун мугалим тажрыйба алмашуу максатында келген. Ага ылайык жаш мугалимдер мындай конференциялар аркылуу көп маалыматка ээ болууга жакшы шарт түзүлүп жатканын белгилешет. Жаш мугалим катары бул конференциядан көп методдорду үйрөнгөнү келдим. Мындай шеринг бөлүшүп атабыз да. Бул жерде конференцияда катышуучулар мектептен келген мугалимдер, университеттен келген мугалимдер, профессорлор, кандидат науктар бар. Ошолордон биз алардан биз кандай айтсам experience, опыт алайын деп келип отурабыз бул жерге. Окуучуларда баягы интерактивдүү доска менен өткөндө, же болбосо жаңы методдор менен өткөндө бир аз кызыгыш мурункуга караганда көбүрөөк кызыгышат экен да. Ошон үчүн жаңы технологиялардын жардамы менен сабак өтүүгө аракет кылышыбыз керек. Жыл сайын иш-чара эл аралык деңгээлде өтүп келсе, бул жолу регионалдык деңгээлде өткөрүлдү. Белгилей кетсек, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети тарабынан аталган көйгөй боюнча илимий жумалык өткөрүү мерчемделүүдө. Наргиза Нарбай кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Ошму жаңылыктары. Кыргыз радиосу уюштурган республикалык сынакта университеттин даңк командасы финалдык баскычка өттү.
Сынак Кыргыз радиосу жана Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду тарабынан Бишкек шаарында аталган радионун түз эфиринде уюштурулган. Мында даңк командасы эл аралык Кувейт университетинин Багыт командасы менен беттешкен. Команданын курамы 3 адамдан туруп, алар кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин студенттери Бурулай Камчыбек кызы, Тахмина Зайлабидин кызы жана тарых факультетинин студенти Мадина Сүйүнбаева болгон. Сынакта Ошмунун командасы 6 категориянын ичинен тарых категориясын тандап алышып, атаандаштарга салыштырмалуу жогорку упай топтой алышкан. Эми команда апрель айында өтүүчү жарым финалда билимин сынашат. Окуучу жетекчилиги спортто ийгилик жараткан студентти келишим акыдан бошотту. Тактап айтканда, Өзбекстанда ушу санда боюнча өткөн кыз келиндер арасындагы эл аралык чемпионатта алтын кур тагынган Элзада Момунжанованы. Аталган спортчу кыз бүгүнкү күндө эл аралык мамилелер факультетинде 1-чи курста билим алат. Ошмунун сыймыгы болгон Элзада Момунжанованы кесиптешим Зыягүл Болот кызы материалында кененирээк тааныштырат. Ар бир жеңиштин артында талыкпай жасаган мээнет, аракет жана тынымсыз машыгуулар турат. Буга байланыштуу Элзада Момунжанова күнүнүн дээрлик көпчүлүк бөлүгүн мына ушинтип машыгуу залында өткөрөт. Анткени ал жакынкы күндө боло турган турнирге кызуу даярдык көрүүдө. Алсак Ош мамлекеттик университетинин сыймыктуу спортчу кызы жакында эле Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн ушу санда боюнча Борбордук Азия чемпионатында 1-чи орунду, грэплинг боюнча Азияга тондоо турниринде 1-чи орунду багындырып келген. Грэплинг боюнча же алыш күрөш боюнча ушу санда боюнча Кыргызстан ичинде болсо турнир. Анда мен мурда Ош облусу же Ош шаары деп чыкчумун. Сентябрдан бери Ошму деп чыгып атам университеттин атынан. Анан башка чет өлкөгө чыксак Кыргызстан болуп чыгам. Ушу санда боюнча мен тренировка алганыма 1 жыл болуп калды. Буюрса жакшы результаттар. Машыктыруучулары Элзаданын келечеги кең экенин айтып, Кыргызстандын атын чыгарган белгилүү спортчу болоруна ишенишет. Ага ылайык материалдык, моралдык жактан ар дайым колдоо көрсөтүп турушат. Апрель айында бизде Кыргызстан чемпионаты бар. Дүйнө чемпионатына отбор. Ошого даярдык баштадык эми. Кудай буйрса, аяктан 1-чи месттен алса, Кытай Республикасында чемпионат мира болот, ошого кудай буйрса барабыз. Университет тарабынан ийгилик жараткан студенттерге ар дайым колдоо көрсөтүлүп келет. Бул жолу жаш спортчуну окуу жай жамаатынын атынан ректор Каныбек Саков куттуктап, 1 жылдык окуу келишимдик акысынан толук бошотулгандыгын баса белгиледи. Факультеттен жардам биз ушундай ар кандай чет мамлекетке, Кыргызстандын ичинде Казакстанга же болбосо Ташкентке чыгып аткан спорттук мелдештерге биз бул жактан сабактарынан бошотуп, колдоо көрсөтүп, деканат тарабынан уруксат берилип, атайын ушул кызга колдоо көрсөтүп турабыз. Ал эми келгенден кийин ал сабактарын кайра өздөрү толуктап алат. Жаш болгонуна карабастан бир топ ийгиликтерди багындырган каарманыбыз алыш күрөш жана ушу санда боюнча спорт чебери, пенчак сыйлат боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону, грэплинг боюнча жаштар арасында чемпион жана ушу санда боюнча Орто Азиянын жана профессионалдык алтын курдун ээси. Элзада спорттон сырткары тил курстарына, комуз ийримине барат. Ошондой эле билим алуу баарынан маанилүү экенин кошумчалайт. Окууга ар дайым эле келем. Калтырбастан турнир учурларына гана жооп сурап кетем. Билим алуу бул биз үчүн 1-чи очередте билим түбөлүктүү, ал эми спорт убактылуу болушу мүмкүн. Ошондуктан жакшы билим алсаң, кийинки жашооңдагы жеңил болот. Эске салсак, спортчу кыз 2018 жылдын ноябрь айынан бери 9 алтын, 1 күмүш, 1 коло медалды жана алтын курду жеңип алган. Зыягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Ошму жаңылыктары. Бул Үмүт теле студиясынын жаңылыктар маалымат кызматы болду. Ушул жана башка берүүлөрдү Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан көрүңүздөр. Кызматыңыздарда Мээрим Алмазбек кызы болдум. Амандыкта көрүшөлү. Билим жана эмгек жер жүзүндө ушул эки нерседен күчтүү нерсе жок. Ал эми эмгек кылып билим алууга багыт алган адам дүйнө жүзүндөгү 3-күчтүү адам болуп саналат. Саламатсыздарбы?
Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу Америка Кошмо Штатына барып билим алып келген дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенти Нурсулуу Сүлекеева. Саламатсызбы, Нурсулуу? Саламатчы. Алгач эле сөз кезеги Америкадан болсун. Америка дүйнө жүзүндө белгилүү жаштардын кыялы десек дагы жаңылышпайбыз. Сиз өзгөчө ошол дегеле кандай өзгөчөлүгүнө баа бере алдыңыз? Американын 2-3 өзгөчөлүгүнө баа бердим. Биринчиси бул ар түрдүүлүк. Ар түрдүү мамлекеттен келген мигранттар бири-биринин улутун урматтап, ушундай ынтымакта жашашат экен. Ошосуна абдан баа бердим. Анан экинчиси тазалыгы. Ал жакта абдан таза да шаарлары, алар бөлүшөт мусорду. Мындай пластигин пластикке, кагазын кагазына, тамагын тамагына мындай үчкө бөлүп эме кылышат да, аралаштырбайт бизге окшоп. Анан демек биз үлгү алчу нерсе ар түрдүүлүк менен бул тазалык экен да. Анан адамдары мындай дарыяларга ыргытышпайт, эч кандай мусор, урналарга только ыргытышат. Ошосун биз алсак болот. Америкага барып билим алышыңызга эмне себеп болду жана кандай программанын негизинде барып келдиңиз? Америкага мен гранттык негизинде барып келдим. Мектеп окуган эле бул менин кыялым болчу. Билим алып келиш Америкадан или башка мамлекеттерден, чет өлкөдөн да. Анан ОЖГУга биринчи студент болгондо бюджетный основага өткөм дагы. Бул мага дагы бир стимул болду. Дагы изденип баштадым. Анан Global Yougrad деген программаны таап алдым дагы. Ал программа Америка Кошмо Штаттарынан каржылайт. Мындай перелет, тамак ашын, жатаканасын бардыгын төлөп беришет да, өздөрү стипендия берет. Бирок ага мындай активный, активист, мындай волонтерство менен заниматься эткен студенттерди алышат экен. Дагы бир эмеси английский деле билишиң керек да. Анан ошого даярданып баштадым. 2 эссей жаздым. Анан интервьюга чакырышкан. 3 түрү болот, ошо экинчиси интервью, анан үчүнчүсү TOEFL. Кыргызстандан 5 студент өткөрүшкөн, 5 студент грант алган да. Америкада студенттер билим алуудан тышкары эмнелер менен алек болушат? Америкада студенттер активный болушат. Мындай кампуста ошондой бөлүп беришет да, клубтарды башкаргыла депчи. Анан ар түрдүү клубтар бар. Мындай ар мамлекеттен келген студенттердин клубу бар, развлекательный клуб бар, спорттор, баскетбол, футбол, волейбол деген. Анан студенттер окуудан сырткары ошолорго жазылышат дагы. Анан активно катышышат. Ошондой эч кандай студент бош калбайт экен да? Ооба. Жазылып, же болбосо окушат, библиотекада убактарын өткөрүшөт. Ушундай активный болуп жүрүшөт да. Анда негизи сиз окуудан тышкары, билим алуудан тышкары дагы кандай иштер менен алек болуп жаттыңыз? Мен 2 клубка жазылып алгам. Развлекательный клуб, бул ал жакта студенттер менен, американисттер менен бакындай тамашаучулар чакырат элек. Анан баардык студенттерге коюп берет элек да сцена. Или ырчыларды, таланттуу ырчылар чакырып, ушундай организаторский моменттер менен алектенет элек. Сиз Америкага барып келдиңиз да, мына ошо Америкага барып келген соң сизде кандайдыр бир өзгөрүүлөр орун алдыбы? Ооба, абдан чоң өзгөрүүлөр болду. Өзү ар бир адам эле чет мамлекетке чыкканда өзгөрөт да. Анан мен мышлением өзгөрдү. Анан дүйнөгө болгон көз карашым да. Көп нерсе өзгөрүү болду. Анан мен биздин студенттерге айткым келет эле. Мындай тил үйрөнүп, башка мамлекеттерге чыгып, бакына разнообразияны көрүп, өздөрүнүн мышленияларын өзгөртүп келсе жакшы да. Келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге окууларыңызга мындан дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Билим бул океан. Сенде канчалык билим көп болсо, ал сени менен түбөлүктүү болот. Андыктан түбөлүктүү кадыр барк жана байлык топтойм десең, билим алуудан эч качан баш тартпаңыз.
Илим алууга болгон кызыгуу бала чагымда эле калыптанды. Анткени бир тууган эжемди ээрчип жүрүп 5 жашымда эле мектепке 1-класска бардым. Илимдин изги жолунда автордук көрсөтүүсүнүн алгачкы каарманы, медицина илимдеринин доктору, профессор Имамназар Тайчиев билим деген дүйнөгө болгон алгачкы кадамдарын мына ушинтип эскерет. Ошондой эле жаштайынан окууга ынтызар болгонун, бала кезинде так илимдери болгон математика, физикага кызыгып, шахматты да жакшы өздөштүргөнүн айтат. Дегеле окууга абдан ынтызар элем. Ошо жаш кезимен эжем ээрчип барып жүрүп эле анан кийинки жылы ошо 5 жашыман 1-класска барып окууга өтө ынтызар элем. Ал мезгилде ошо ал 59-жыл болгон 1-класска барган. Анан 5 жашымда 1-класска барып окуп, мектепте дайым ошо жакшы окуп жүрдүм. Имамназар Тайчиев Ошо булусунун Каракулжа районунун Кеңеш айылында 1954-жылы жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимди Чолпонбай Төлөбердиев атындагы билим уясынан алып, 15 жашында Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна дарыгерлик кесипке окууга тапшырат. 1-курсунда эле өзүн ар тараптуу мыкты көрсөтүп, окуу жайдын коомдук маданий турмушуна активдүү катыша баштайт. Ал эми медицина тармагында тандап калганы жөн жерден эмес. Негизи эле медицина тармагын тандаганыма бир случайно десем деле боло берет. Доцент Турдалы Өмүрзакович Көчөрбаев деген микробиолог агай эле ошол. Аны ошол менен сүйлөшүп агай келечекте кандай врач болот десем, ай балам, аябай келечектүү адис бул. Бул башка мурдагылары жанагы дарылоо багытындагы адистиктер болсо, бул болсо алдын алуу багытында асты. Келечек ушул биздин алдын алуу медицинасына таандык деген сөздөр бар. Ошол жагынан алып калганда келечектүү жакшы адис болгон келсе ушул факультетке тапшыр деди. Анан барып документимди тапшырып, ошентип өтүп кеттим. Андагы тоолук баланын тоодой максаттары, аруу тилектери аны ушул күнгө жетелеп келди. Бүгүнкү күндө Имамназар Тайчиев Ошмунун медицина факультетинин эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын башчысы. Аны менен катар эле медицина факультетиндеги студенттерге билим берип, мугалимдик кесипти да аркалап келүүдө. Өтө чоң эрги болот. Бул чынды түшүнгөн кишиге студент өзү менен кошо бизди дагы тарбиялайт. Бүгүнкү студент менен мурдагы студент айырмасы чоң. Бүгүнкү студент интернет мейкиндигинде абдан мындай эркин сезип өзүн абдан чоң информацияга, маалыматтарга ээ болгон студенттер. Анан бул студенттерден каратып туруп калп жагына эч бура албайсың. Ошондуктан студент менен кошо сен дагы ошо дүйнөлүк мына ааламдаштыруу процессинде кайсы тенденцияда эмнелер өрүшүп кетип атат, ошонун баарын кармап, ошонун тамырын сезип туруп алсаң, артта каласың. Анан кийин азыркы студенттер чындыгында эле абдан талабы күчтүү студент десек болот да. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде чейрек кылымдан ашуун эмгектенип, өзүнүн аябай көп шакирттерин чыгарып, илимий чөйрөдө жана коомдо эмгек сиңирген илимий ишмер катарында баалап кетсек болот. Агайдын эмгектери, агайдын кылган мамилеси, агайдын айткан насааттары дайыма шакирттеринин оюнда. Себеп дегенде агай өзүнүн жүрүм туруму менен биздин коомдо үлгү боло турган инсандардын бири. Учурда агай 120 илимий иштин, анын ичинде 1 монография, 4 окуу методикалык колдонмо, 2 автордук китептин ээси. Аталган окуу китептери медицина тармагындагы өлкөдө алгачкы жолу кыргыз тилинде жазылган китептер. Ошондой эле кутурма оорусу боюнча жаңы модификациялык вакцинаны ойлоп тапкан. Мындан сырткары бир нече шакирттерди даярдап, алды доктор, профессор болсо, арты илимдин кандидаттары. Иман Тайчиевичти мен студент кезде эле билет элем. Ошол маалда эле бул илим поз катары, илимге кызыккан адам студент катары билет элем да. Ошо студент кезде экспедицияга чыгып, илим изилдөө группалары менен чогуу иштешкен. Ошонун бир жакты эле айтып коеюн, как илим поз катары менин устатым катары. Бул киши мен кандидаттыкты дагы жактаганда, докторду дагы жактаганда мага кеңешчи болуп, жетекчи болуп келди. Агай мугалим катары өтө илимдүү. Анан ошо илими менен биз менен бөлүшкөнгө аракет кылат.
азыр биз ошо бир илимий иштер боюнча иш жүргүзүп атабыз. Ошого мага дагы көптөгөн жолдорду көрсөтүп, багыттарды көрсөтүп, азыр мага үйрөтүп атат. Буюрса мен да ошо агайдай болуп, илим жактап, акылдуу илимпоз болгум келет. Имамназар агайдын жеке демилгеси менен Улуттук илимдер академиясынын Ош шаарындагы бөлүмүндө атайын лаборатория ачылган. Мында жугуштуу оорулардын 200дөн ашуун түрүнө изилдөө жүргүзүүгө болот. Ушул лабораторияны ушу $34,000 эң акыркы жолу реконструкция кылып жасадык. Анан кийин бул жерде ушу сиздерге белгилүү болсо керек, мына кылым тогушор мезгилинде Кыргызстанда жана канадалык бир лаборатория Бишкекте уюштуруп алды, аябай саясатка айланып кетти. Анан канадалыктар таштап коюп, тиги Тажикстанга барып ошондой жакшы сонун лаборатория куруп койбоду. Анан биз да ойлонуп, анан кийин канадалык лабораториянын кичине жаңы мындай кичине мини макетин жасап, анан бир проект жазып неметтигиле, анан алар колдоп, анан ушул лабораторияны түздүк, $34,000. Ага чейин да бир кыйла гранттарды алып иштеткенбиз бул жерде. Ошондон лаборатория бүгүнкү күнүн бардык жагынан талапка жооп берген лаборатория. Кызматкер катары мына ушул 25 жылга бери кетип атат. Бир жолу мындай өйдөлдүү сөз болгон жок. Өзүнүн жумушун так аткарат, жасайт. Анан кийин да Ошко жасаганда бир жакшы жумушу мына местный штамм деп коет. Обол больницаныкы, детский больницаныкы, тиги туберкулездуку, кыскасын айтканда ар бир лечебный учреждение, дарыкана өзүнүн ички штаммдары бар да. Ошол штаммдарын аныктаган киши агайыңар. Коомдо үлгүлүү инсан, окуу жайда дастыккан окутуучу, илимий чөйрөдө өзүнүн орду бар илимпоз, ал эми үй бүлөдө күйүмдүү жолдош, камкор ата, неберелеринин сүйүктүү чоң атасы. Жолдошум катары ушунчалык ак ниет, эч кимге кара жаман ою жок. Бизде ушу камкор, биздин эмне жетишпеген жактарыбызды кандай жашап атабыз, эмне проблемалардын баарын ушу киши аркылуу чечилип, ушу кишинин ушу менин жолдошум аркылуу гана ишке ашат. Сыйлайбыз аябай. Мисалы үчүн мени ушу жубайы катары дайым сыйлап турат. Бири-бирибизди түшүнүшөбүз. Балдарыбыз дагы аябай атасынын сөзүн күмүр тутушат. Албетте атадан биринчи очуртта жакшы тарбия алдым деп эсептейм. Атам өмүрү өрнөк инсандардан деп айта алам. Себеби атам өмүрүн медицина тармагына арнап, илим тармагына арнап, убактысын жумушта өткөргөндүгүнө карабастан бизге жакшы тарбия берди. Мен ошмун аркылуу илимдин доктору болдум. Ошму аркылуу профессорлук наам алдым. Ошму аркылуу ошол Россия табиаттануу академиясына мүчө корреспондент болуп, эмгектерим кичине Кудайга шүгүр ушу ошмунун аркылуу тарап кетти десем болот өзүм адистигим боюнча. Жалпы массадан жолунуп чыгып, саналуу гана адамдар артынан жаркын из калтыра алышат. Албетте, мындай ийгиликтердин артында теңдешсиз мээнет, аракет жана тынымсыз издөнүү жатары бышык. Биздин бүгүнкү каарманыбыз да өзүнүн артынан жүздөгөн шакирттерди даярдап, миңдеген жаштарга үлгү.